Алайлыктар бийликке үнү жетпегендиктен арга жок Ош Эркештам жолун тосууга мажбур болушту. Бул туурасында маалымат жыйынын өткөзгөн алайлык өкүлдөр билдиришти. Алар ата журтчу депутат Ахматбек Келдибековдун тагдырына кабатыр болуп жатышканын айтышып, аны камакта кармоо чечими ак үй төбөлдөрү аркылуу чечилип жатканын белгилешти. Баш прокурор Салянова чү дегенде Келдибеков өзүнүн депутаттык абалынан пайдаланып, тергөө иштерине жолтоо болбосун деп гана биз Келдибековду убактылуу камакка кармоону туура таптык деп элге түшүндүргөн болчу. Жакында эле жогорку кеңештин жыйынында баш прокурор Салянова Келдибековдун тергөө иштери бүттү деп жарыялаганын сиздер уктуңуздар. Эгер Келдибековдун тергөө иштери бүткөн болсо, анда камакта кармоонун кандай кажети бар? Анда башкы прокуратуранын тергөөчүсү 26 майда Келдибековду камакта кармоону дагы бир айга индишүүнү улантты. Депутат Келдибековду коргоо комитетинин төрагасы Мамбет Жунус Абылов жарым жылдан бери эл өкүлүнө бир нече ирет оор операция жасалганын айтып, башкы прокурор Аида Салянова тергөө бүткөнүн жарыялагандыгына карабастан, ар кандай себептер менен ишти сотко өткөзбөй жаткандыгын белгиледи. Алайдагы абал боюнча Мамбет Жунус Абылов бийлик эл үнүн укпагандыктан аргасыздан ушундай кадамга барды деп 2005 жана 2010 жылдарыда эл уулдарын камаган бийликтин тагдыры өкүнүчтүү аяктагандыгын эскертип өттү. Бүгүн Келдибековду кармоого эч кандай негиз калган жок. Мурда следствие бүтпөй атат деген, тергөө бүтпөй атат. Аны бүттү деп айтып атат. Мурда анан суд экспертиза оор экенин тактап койду. Батукаевдин оор экенин бир лаборант тактаган. Мында эксперт группа тактады. 12 кишиден турган киши. Анан ошондон алайдын эли күнөөлүү болобу ошон үчүн. Басма сөз жыйынында алайлыктар бийлик өкүлдөрү талаптарын аткарбаса, жол ачылбай тургандыгын белгилешти. Ал эми эгер тынчтык митингине чыккан элге күч колдонула турган болсо, нааразычылык толкуну Бишкекке чейин жетерин кошумчалады. Эгерде жергиликтүү бийлик элдин талабын мына ак үйгө жеткирип, ак үйдүн жообун мынанча күндө алып чыгып беребиз десе, эч ким жол тозбойт да. А эгерде жергиликтүү бийлик КГБсын ээрчитип барып алып, элди кодулап, ак суудагылар атып кире турган болсо, эл башка чараны көрөт. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.